түшүңүзгө бакийип кирип чыкканбы? Мен кайра 3-4 жолу кайталадыңыз. Тиешеси жок эле жерденчи. Мен конкреттүү суроома жооп бере албадыңыз сизчи. Бул жерден эки нерсеге көңүл бургум келип атат. Биринчиси 744 миллион сом Бишкек шаарына ошол убакта заставлять этип туруп эле, ошол убакта Минфин биздин шаардан алып туруп эле берип койгон. Давай ушундай кылгыла деп эле. Бул нарушение деп кыйкырсак дагы Бакитаев экөөбүз. Ал убакта Бакитаев вице-мэр болчу. Ошол убакта Минфин жөнүнө заставлять этип өкмөт берди деп койгон. Экинчиси, мына келген 61 миллион доллар боюнча Ысык көлгө конкретно экологияга жанакы инфраструктурага келген. Аны дагы ошол убакта өкмөт башчысы ким эле билбейм, ошону алып туруп эле башка бюджетный поддержкада уруп таштаган. Мына ошол бойдон калды. Көп нерсени азыр бюджетный поддержка деп туруп эле алып, нечелебой колдонушкан. Мына жол боюнча азыр мыйзамды алып келе атабыз, эми жакшы болуп атат да. Жолго бөлүнгөн акча жолго кетиш керек. Экология бөлүнгөн акча экология кетиш керек. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, мына тарыхый бир немеде турабыз. 46 миллион сомдун тагдыры жок. Ушуга бир чечим кабыл алып, саясий чечим кабыл алышыбыз керек. Муну жөнүнө болду кимдигин көрдү, буржубай тамбашты кылбашыбыз керек. Рахмат. Андан кийин булар эми жок болуп кеткен, 2 жыл башта жок болуп кеткен акчаны ордуна кое албайт азыр. Конкреттүү түрдө комитет бизге сунушу менен чыгыш керек. Бул 5 миллиард сом деген бул айланайт 50 миң сомду алып койгондорду баса калып атат азыр маски шоу кылып. Эгер миллиардтаган сом мамлекеттик казынадан кетип барса, эми үчүн кылмыш козголо элек ушул кезге чейин? Жок, козголгон. Азыр комитетте талкуулаганбыз биз бул боюнча. Эсептөө палатасы маалымат берген, кайсы иш боюнча козголгон, бүт жогун. Бүгүнкү күндө тийиштүү органдар бул маселе боюнча иш алып барып атат. Бул бюджеттин бул проектти кабыл албай койсок, эмне кылабыз деп атабыз. Эми ал уже элдик төңкөрүш болуп, ал бийлик кетти. Ушул бюджет менен иштеген бийлик кетти. Жаңы бийлик, жаңы система келди. Бирок ошентсе да мына бир эки бюджетти мен кабыл алганга каршымын, проектти кабыл алганга каршымын. Жооптулар эми бийлик президенти баш болуп, жогорку кеңеш төш болуп баары кетти. Бирок Ысык көлгө экологияга, инфраструктурага бөлүнгөн 61 миллион долларды кайра коюп койгула. Аны силер нечелебой колдонгонсуңар. Ошону алып келип, кум төрдөн маңдайакы таман менен түшкөн акчаны кайра коюп койгула. Ушуну протокол, ушул проектке киргизип коюңуздар суранам. Экология деп кыйкырып, экология деп жанталашып жүрөбүз. 61 миллион долларды ошол убактагы өкмөт башка иштерге колдонуп салган. Ошону кайра коюп койгула, пожалуйста. Биз мунун аягына чейин чыгарабыз. Рахмат. Рахмат. Эсептөө палатасынын өкүлү айтсаңыз, 19,7 миллиард акчанга эмне үчүн отказ кылдыңар силер? Кайдан чыккан акча эле, анан эмне үчүн отказ кылдыңар? Бул деген текшерүү башталганда эле, мыйзам дал келбей калгандыгына байланыштуу биз ушундай эл аралык стандартка ушундай биздин укугубуз бар. Себеби мыйзам бергенде 5-разделди мыйзамды бекиткенде 20-жылдын 2 жолу изменение болгон. Майда, октябрь, ноябрда болгон. Ошол изменениеда 5-раздел менен программный бюджет деп коебуз, билесиз. 11-11-2 дал келиш керек. Ошондо 5-раздел менен экөөнүн ортосундагы дал келбестик 19,7 миллиард чыгып атат. Ошондуктан эгерде мыйзам туура эмес кабыл алынган болсо, биз мыйзамдын аткарылышын текшеришибиз керек. Ошондуктан биз ушул разделди текшерүүдөн баш тарттык. Тагдыры эмне болот эми? Тагдыры эми бул мыйзам аткарылды. Ошол аткарылган мыйзамды сиздердин алдыңыздарга алып келип атылат. 5-раздел боюнча, анан 11-11-2 кандай аткарылганы боюнча ошол бойдон калды. Факт. Кандай калып калат? 19,7 миллиард. Себеби деген 11 менен 11-2 деген программный бюджет. Бул негизинен 11-разделге жана Министерство здравоохранения менен Министерство транспорта кирет. Ошонго бөлүнгөн программный бюджетке бөлгөн. Бар акчабы, жок акчабы? Бар акча. Ал пайдаланылганбы? 5-разделде толугу менен итогу көрсөтүлгөн.
ошонун бөлүнүшү тиги изменение кылганда майда, ноябрда ошол кирбей калган, экөөнүн ортосунда дал келбештик бар. Эмне Анан үчүн дал биз келбейт? мыйзам туура келбесек, биз мыйзам туура келбеген жака биз кантип текшеребиз? Биз Дал келбегениге ким күнөөлүү? мыйзам кабыл алгандар. Кимдер? Жогорку кеңеште. Мыйзамды сунуштагандар, мыйзамды кабыл алгандар, ушундай болуп калат. Анан эмне болот эми? Мен аны биле албайм. Жок, силер сунуш беришиңер керек да, текшерүүчү катары. Биз отказ мнение, выражение мнения кылдык, биз текшербей, себеби мыйзам туура эмес болуп калды деп. Отказ болгон жерде сунуш берилбейт стандарт. Жооп болуш керек да. Жооп эми отказ болгондон кийин биз сунуш бере албайбыз да. Эгерде нарушение чыкса, биз моундай берет элек. Бул жерден биз кандай десек, туура эмес болуп калды деп отказ бердик ошол разделге. Мыйзамдын өзү бекитилгенде туура эмес болуп калган деп. Жок, мыйзамдын туура эмес болгонун далилдеп беришиңер керек да. Биз туура эмес деп айтып атпайсызбы? Ошол эмнеси туура эмес? Ошол жерде көрүнөт да, билинет да. Эмне себептен отказ кылып аткан? Мен сизге кандай кылып түшүндүрсөм экен. Мыйзамдын ичиндеги приложениялар болот. Ошол бекитилет. Мисалы үчүн 139 миллиардтын ичинде ошол 5-чи раздел деген болот. Министерстволордун баарына бөлүнөт. Ошол бөлүнгөндө 11-чи, 11-2 деген программный бюджет бар. Буга мисалы үчүн 11-чиге 2 министерство кирет. Минтранс менен Минздрав. Анан 11-2ге калган министерстволор кирет да. Ошолордун разделинде мына программный жанагы инвестиция келген инвестициялар кай жака пайдаланыш керек, кандай пайдаланыш керек, ошонун баарын ошол жерде бөлүнүп жазылыш керек. Ошонун ортосунда дал келбестик болгондуктан биз мыйзамдын аткарылышын текшеребиз. Анан мыйзам өзү дал келбей атса, биз текшерүүдөн отказ бердик да. Мыйзам бузгандар ортодо калып кете береби анан кийин? Ал эми жол. Тиги прокуратуранын өкүлү барбы бул жерде? Жокпу? Өзү прокурордун орун басары бул жерде чакырылган, Назира Азимовна. Азыр келип калды деп атат. Келди, чакырыңыздар, келип отурсун. Ага чейин каржы министринин орун басары, сиз айтыңызчы, 4 миллиард 900 миллион акчанын далилденбей калгандыгын силер кандай түшүнөсүңөр? Акчаны бергенсиңер да силер тиешелүү жерге. Же силерден кеткен эмес балакчы? Надира Азимовна, бул акча каражат бизге түшкөн. Республикалык бюджеттин счетуна. Жалпы көлөмүндө 4 миллиард 955 миллион ушундай. Бул акча каражат түшкөндүгүнө байланыштуу эми билесиз да, ошол убакта пандемия ковид учурунда акча каражат түшпөй, биз эмгек акыга, корголуучу чыгымдарга чыгымдалган. Эми бай айтып өтүп кетти, эсептөө палатасы биз предписание негизинде булар жазды, годично жылдан жылга биз төлөп беребиз бул акчаны. Негизинен бул акча битиги фондторго беришибиз керек эле. Каяка беришиңер керек эле? Эми фонд, экологический фонддун акчасы болчу да булчу. Отдельно бизге ТСК түшкөн. Биз программасы негизинде через министерство биз каржылап беришибиз керек эле. Ошол маалда эми ковид болуп калып, министерстволор эми толук кандуу эме болбой программа түзүп биз иштеп бергенбиз да, бул акча каражат. Эмгакка бергенбиз, медикаменттерге бергенбиз, питанияга бергенбиз. Бул акчаны биз толуктап беребиз. 22-жылга, быйылкы жылды биз карадык, аз 80 миллион. Кийинки жылга поэтапно эсептөө палатасынын сунушунда ушундай жазылды. 24-жылгача эмес, 24-жылгача ушундай кутулушубуз керек биз. Санасына бар. 61 миллион, 61,1 миллион доллардын бюджетке которулган, бирок максатсыз пайдаланган дегенге ким күнөөлүү? Эми бул негизинде фонд, экологический фонд ал өзүнүн программасынын негизинде тийиштүү министерство ведомство менен иштелип кетиш керек болчу да. Эми ал ТСК акчага түшкөндөн кийин биз эми ал акча каражат биз бекитилген бюджеттин эсебинде эле каржылаганбыз. Кошумча биз 4 миллиард 900 башка бир мекеме уюмга берип койгон жокпуз. Общий ТСКга түшкөн, чекой счет республиканский бюджетке киреше бөлүнгөн. Ошол акча каражат биз бергенбиз. Себеби ошол маалда өзүңүз билесиз, бюджеттин киреше бөлүгү толук пландаштырылган көлөмүндө аткарылбай калган. Анан ошонун негизинде каалагандай калчай берипсиңер да отуруп алып туруп,
Максаты фонд развития экологического, ар бир министерство менен экологический эме geçiş керек через министерство, ведомство. В то время было ковид, и соответствующие министерства, ведомства не были задействованы на требуемой основе. Поэтому эти ресурсы были для покрытия других статей расходов использованы в связи с непоступлением в доходную часть республиканского бюджета. Улуттук банк менен казынанын ортосунда баланс жок деп айтып атат. Муну сиз кайсы жерден көрөсүз? Эмне себептен баланс жок болот? Отчет болбойбу силерде сравнительный бири-бириң менен байланыштан? Отчет болот, Надира Азимова. Просто ошол эме кылганда чыгып калган ошол сумманы, бирок бүгүнкү күндө ал полный биз аткардык. Сунуштардын, ошо сунуштамаларын, көрсөтүлгөн финансовый нарушенияларын биз толугу менен жаптык. Бир гана ошо 4 миллиард 900 сом акча каражат калды да. Прокуратура келдиби? Кайсыл деңгээлде жетип атат? Ошол акча түшөбү, кайтарылабы, кайтарылбайбы? Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Башкарма Караев. Бул боюнча кылмыш сотко кеткен, азыр күндө соттун кароосунда 22-жылдын 28-февралында. Кимдер күнөөлүү? Аты жөнүн айта аласызбы? Кызмат абалдарын. Бул жерде жетекчинин, республиканын жетекчилери боюнча бул жерде Курманбек Бакиев, Максим Бакиев, Елисеев, Торомурзаев, Беловская, Курманалиева ушулар боюнча. 20-жылда Бакиев иштеп атты беле. 5 миллиардты айтсам да мен. 5 миллиардты 4 миллион 900 миллион айтам. 10 секунд. Бакиевтин кеткениге 15 жыл болду. Дагы эле түшүңөрдө, көзүңөрдө деле кетпей жүрө бересиңер, кулаңарда. Азыркыны айткыла, 4 миллиард 600 миллионду ким жеп кетти, ким эмне кылды? Ошол боюнча сурап атам мен. Бир иш боюнча бул жогорку Кайсы кызматкерлер бүгүн күндө ошол жоопкерчиликке тартылып жооп берип аткан адамдардын кайсыл деңгээлде иш? Жалпы 2020-жылкы бюджет боюнча Счетный палатанын чечими негизинде канча кылмыш иш козголду? Кандай чечимдер кабыл алды? Канча суммага суроо болуп атат? Жооп берсеңер. 2020-жыл. Жалпы бизге эсептөө палатасы тарабынан берилген материал 28 материал келген. Ал 28 материалдын ичинен бүгүнкү күндө азыр акт реагиялар келтирилип, нелер болгон. Азыр сизге подробный төмөнде эмес. Мына. Мына. Азыр мына подробный 28 материалдын ичинен сотко чейинки өндүрүш 17, сотко 6 жөнөтүлгөн, кыскартылганы 5, токтотулган 6, 8 акт реагиримде келтирилген, 2 материал тактама түзүү менен чектелген. Ал эми келтирилген зыяндын суммасы 141 миллион 409 миң 295 сом. Анын ичинен кайтарылган 11 миллион 19 миң 54 сом. Биздин базадан өткөндөрү өзгөрүшү да мүмкүн бул азыр акыркы кызмет боюнча. 20-жылкы бул. Рахмат. Процедурныйбы? Процедурный биринчи. Микрофон. Урматтуу төрега рахмат. Нарматов Атажурт, Кыргызстан. Урматтуу прокуратуранын өкүлү. Мен берген суроома сизден эч кандай канааттанган жооп албадым. 4 миллиард 900 миллион сомдун өндүрүлбөгөндүгүнө байланыштуу эсептөө палатасы прокуратурага жөнөткөнбүз, бүгүнкү күндө иш козголду деген сөздү каржы министри дагы, эсептөө палатасы дагы тастыктап атат. Сизден мен ошого жооп сурадым. Түшүңүзгө Бакиев кирип чыкканбы? Мен кайра 3-4 жолу кайталадыңыз. Тиешеси жок эле жерденчи. Мен конкреттүү суроома жооп бере албадыңыз сизче. Кимдер ошол күнөөлүүлөр? 4 миллиард 900 миллион акчаны ким эмне кылган? Эмне үчүн кайтарылган жок? Ошол боюнча берип коюңуз деп атам. Себеби 20-жылдын бюджетини биз кабыл алыш үчүн конкреттүү түрдө маалымат алышыбыз керек да силерден. Азыр берген сурооңардын эч кимисине канааттанбай атат. Ошон үчүн бардыгы башын чайкап отуруп атат. Биз кантип кабыл алабыз? Так маалыматты бере албасаңар.
Бола береби каалагандай калчай берсеңер. Болбосо биле тургандар келип жооп бериш керек болчу бул жерде. Ойдон кырдан сүйлөп акырына келип турган кароого отказ кылдык деп эсептөө палатасы дагы туура эмес сүйлөп атат. Жогорку кеңешке келип такалып атат. А жогорку кеңеш болсо 6-чы чакырылыштагылар бюджетти кабыл алган. Биз эми кийинки ордуна келген жогорку кеңештин составы каалайбызбы, каалабайбызбы туура эмес кеткен нерсени мыйзамдаштырышка туура келип атат. Ошого силер адистер жол көрсөтүп бергиле да. Азыр туура эмес болуп атат да берген суроо. Действительно азыр кечире келип нелип калдык. Суроону бул боюнча мен айтып атканым жанагы 40-чы иш боюнча кылмыш козголгон кылмыштын алкагында сотко жөнөтүлгөн экен 150-13-76 мен жанагы атынан окуганда ошо сизге туура эмес түшүндүрүп коюпмун. Бул боюнча мына расмий тилде жазылган эмне бар, маалымат бар. Бул жерде эмне кылса сизге кат жүзүндө толук расщепление кылып туруп, счетный палатадан келгенден баштап несиге чейин жазып беребиз кат жүзүндө. Потом ол жерде окуп бер десеңиз, мен окуп берейин анда көбүрөөк бул жердечи. Подробносын десеңиз. Кыргызстан Мадумаров. Урматтуу кесиптештер, 20-чы жылдын бюджеттин бүгүн бекитип аткандыктын өзү мыйзамсыз. Ошол бюджетти кабыл алган, ошол бюджеттин аткарылышын көзөмөлгө алган ким бар бүгүн? Кээ бир учурда айтылат го, преемник болуп кала берет булар, эч ким жок болуп кетпейт. Кана, ким жооп берет бүгүн ошого? А эгерде бүгүн биз ушул аткарылышын бекитпей койсок эмне болот процедура боюнча? Ким жооп бере алат? Мен үчүн жооп бериш керек. Ошо жооп күтүп атам мен, ким жооп берет? Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, мен ошо процедурный болгон үчүн жооп берип атат элем. Бул эми биз отчету тапшырбасак, мыйзамды бузган болобуз. Мыйзамсыз деле бузулуп атпайбы? Миллиардтаган сомдорду башка жакка кетип, миллиардтаган сом казынага түшпөй башка жак менен кетип баратат деп, менин сөзүм эмес, өкмөттүн ким экенин билбейм, өкмөттүн мүчөсү айтып атпайбы? Адахан Кимсанбаевич туура, аудитордун айткан сөзү туура, бирок бүгүнкү күндө бар жок ошол көрсөтүлгөн предписанияны биз аткардык. Бир гана 4 миллиард 900 миллион сом акча каражат калды. Ал акча каражат кандай катуураак айтсаңыз? Бүгүнкү күндө азыркы тиги аудитор айткан предписаниясына бүт пункттар бул туура. Бүгүнкү күндө 4 миллиард 965 миллион сом гана акча каражат калды. Бул сумма табылды. 4 миллиард катуураак сөйлөңүзчү, кечиресиз. Могул жактан угулбайт артта. Бул жерде тиги бир гана 4 миллиард 900 сом акча каражат калды, фондко биз которуп беришибиз керек. Ошол маселе гана калды. Ал маселени биз азыр караштырып чечип атабыз. Механизмди, план мероприятияны иштеп чыгып атабыз. Тийиштүү министрликтерге беребиз. Бул фонд негизинен саламаттык сактоо тармагына, билим берүү тармагына жардам берүү максатында түзүлгөн, ошондой эле экологиялык. Ошонун негизинде программасын бизге берсе, биз ошонун алкагында иштеп атабыз. Жыл ичинде биз быйыл болсо кийинки жылдан баштап уже министрликтер аркылуу ошол 4 миллиард 900 сом акчаны биз кайтарып беребиз. Бул акча чынын айтканда биз желип кетип, же башкача мыйзамсыз иштелип кеткен жок. Бул акча каражат ушу бекитилген бюджеттин алкагында гана чыгымдалган. Анда муну аудитор болгон уюм сиздердин сөзүңүздөр туура келбей атабы? Жок, Адахан Кимсанбаевич туура. Азыркы аудитор айткан сөз баары туура. Нарушениялар туура. Биз ошо нарушениялардын баарын иштеп чыгып, бүгүнкү күндө жөнгө салдык. Бир гана ушу 4 миллиард 900 миллион сом акча каражат, фонддун акчасын биз беришибиз керек экология. Канча кылмыш иши козголду? Канча кылмыш иши козголду? Аны боюнча азыр эки аудитор счетный эсептөө палатасы айтса керек, себеби берген тийиштүү органдарга. Бүгүнкү күндө бизде эки маселе боюнча. Бул 20-чы жыл болуп атпайбы? Андан бери 2 жыл өттү да. Жок, азыркы маалда жумуш алып барылып атат. Бүт элек. Журналисттерге түнү менен эле баса калып эле кылмыш ишин козгой салып атпайсыңарбы? Эмне үчүн эгер миллиардтаган сом мамлекеттик казынадан кетип барса, эмне үчүн кылмыш иши козголду элек ушул кезге чейин? Жок, козголгон. Азыр комитетте талкуулаганбыз биз бул боюнча. Эсептөө палатасы маалымат берген, кайсы иш боюнча козголгон, бүт жогун. Бүгүнкү күндө тийиштүү органдар бул маселе боюнча иш алып барып атат. Соңку мен тактоочу суроом ошол эсеп палатасына сизге бергим келип атат.
Жалпы ушул бюджеттик каралган каражаттын канчасы мыйзамсыз башка жакка кетти? Сиз мына 500 миллион бир тарабынан айттыңыз, 64 миллион деп бир тарабынан айттыңыз. Жалпысы канча? 138 миллиард жалпы бюджеттин көлөмү. 183 миллиард. 139. 139. Ошонун канчасы мыйзамсыз кетти? Урматтуу Арахан Кимсанбаевич, бул жерде мындай болуп атат. Биз деген бул текшерүүнүн эң максаты сиз өзүңүз туура айтып атасыз. Бул бүгүнкү күндө 22-жыл болуп калып, актуальность кетип калгандыгына байланыштуу мындай кополураак, одоно кополураак болуп атат. Муну биз 20-жылы течение 21-жылы текшердик. Күзүндө сентябрь айында советте карадык. Ошодон кийин анан ошол шайлоо болуп, башка немелер болуп калып, 6-чы чакырылышта 22-жыл менен 21-жылды карап, 20-жылды караганга жетишпей калышкан. Ошондуктан бул ушул 20-жылдын бюджетинин аткарылышын бекитүү сиздерге туура келип атат. Бул жерде жетишпестиктердин бардыгын предписание жазып, жазма буйрук жазып, министерство, финансы министрлигине, кабинет министрликке, жогорку кеңешке, совбезге бардыгына бердик. Башкы прокуратурага дагы 2 маселе боюнча бердик. Биринчи маселе боюнча ушул азыр 4 миллиард 900 боюнча аткарылбай турган маселе боюнча башкы прокуратурага бергенбиз. Андан тышкары дагы биз жанагы сырттан алган внешний кредиттердин аткарылышындагы ошол алган акчаны аткарбастан, освоить этпестен пения төлөгөн 1 жылда 95 миллион, 15-жылдан 20-жылга чейин 635 миллионду биз башкы прокуратурага бергенбиз. Биз кредит алып, ошону освоить этпеген үчүн кредит төлөгөндөрдүн чарасын көрүп бериңиздер деп. Жалпы суммасы канча болду ошондо? Жалпысын айтсаңыз. Биз жанагы оюбузду пикирди билдирбеген 19 миллиард менен кошулуп 43 миллиард болуп атат. Такталган могу жерде биз финансовый нарушение деп коет. Биз бюджеттик кодекстин негизинде ушул мыйзамдардын негизинде текшерип атабыз. Мыйзамдын аткарылышын, сиздер чыгарган мыйзамдын аткарылышын так аткарылдыбы, так эмес аткарылдыбы текшергенде 23 миллиард бүгүнкү күндө каржылык бузууларды биз тактап чара көрүүгө биз тиешелүү министерстволорго бердик. Ошонун 17 миллиард 480 миллиону аткарылып, бүгүнкү күндө 4 миллиард 900 гана аткарылбай турат. Бул деген жана жогоруда айтылган жана кумтордон түшкөн охрана природа менен тиги фонд развития регионов деп коет. Ошодон алынган бюджетти колдоого кетип калган акчаны ордуна коюш керек. Булар бирдиктүү казынага ошону кое албай жатышат. Калгандарын бардыгын так аткарып бүтүштү биздин берген жамешчилер боюнча. Талант Турдуматович, мен процедуралык суроо бердим да, жооп ала албадым. Эгер биз ушул бюджеттин аткарылышын бүгүн бекитпей койсок эмне болот? Мен же каржы министрлигинен же башка жигиттерден жооп таппагандан кийин жогорку кеңештин алдына ушул маселени коюшубуз керек да. Мүмкүн биз колдобой койдук. Себеп миллиарддаган акча максатсыз пайдаланды. Алтынчы микрофон. 10 секунд. 5-чи микрофон geçiniz. Эгер ушул мыйзамсыз пайдаланганын билип туруп биз бекитип койгон болсок, депутаттардын жүзү кайда кетет? Ушул процедурага бирөө жооп береби? Биз бекитпей койдук. Эмне болот?